Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Түпкү туюмдун кудурети. Джозеф Мерфи. Карап тургандарды жек көрчү. Мари дайыма актриса болууну кыялданчу. Ал университетте театралдык билим алган. Андан кийин ал өлкөнүн көп деле таанылбаган бир аймагындагы театрга кызматка алынды. Биринчи спектаклинде көрүүчүлөр аны аябай тамашага салышты. Үрөйү учуп, ачууланган Мари ал аймактагы кишилерди келесоо, сабатсыз жана артта калган эл окшойт деп ойлоду. Баарын жек көрчү болду. Бир нече күн кайгырып жүрдү. Анын театрдан кетип калды. Ошентип туулуу өскөн кичи мекенине кайтып келип, сахнаны таштап, официант болуп иштей баштады. Бир күнү досу аны Нью-Йорктогу таун-холлдогу семинарга чакырды. Семинар кантип өзүбүз менен тил табыша алабыз деген темада болду. Бул семинар анын жашоосун өзгөрттү. Биринчи жолу сахнага чыкканда өтө катуу таасирленгенин түшүндү. Ал биринчи ойногон оюну анча жакшы болбогонун, командага жаңы келген оюнчу катары жакшы аткара албаганын моюнга алды. Бул жердеги ката кетирүүчүлөрдөн эмес, көрүүчүлөргө болгон өзүнүн реакциясында экенин, аларга негатив энергия сарптаганы жаңылыш болгонун түшүндү. Ошентип, Мари сахнага жана эң чоң кыялына кайтып келүүнү чечти. Ал көрүүчүлөр үчүн жана өзү үчүн тилегинин аткарылышын чын жүрөктөн каалады. Ал ар күнү кечинде сахнага чыгаар алдында сүйүү менен жакшы ниетти таратууну каалады. Ошол жердеги башка катышуучуларга дагы Кудайдан тынчтык тилеп, дуба кылууну адатка айландырып алды. Ар бир спектакль учурунда ал көрүүчүлөргө сүйүүсүн арнап турду. Анын ысымы бүгүнкү күндө театр тармагындагы маанилүү ысымга айланган. Анын ак ниети жана ишеними башкаларга да жугуп, алар дагы ушундай жооп кайтарышууда. Мүнөзү катаал кишилер менен мамиле түзүү. Дүйнөдө мүнөзү катаал кишилер бар экенин билебиз. Булар психологиялык жактан бузулган, туура эмес тарбияланган кишилер. Алардын көбү орой, копол, арамза, шылдыңчыл, өзүмчүл, ырайымсыз, сезимчил болуп калган психикалык кылмышкерлер десек да болот. Алар психикалык жактан оорулуу, алардын акыл эси башынан өткөргөн мурунку окуяларынан улам бузулган болушу мүмкүн. Эгер ушундай киши менен мамиле түзүүгө туура келсе, эмне кылат элеңиз? Мындай учурда алардын негатив энергияларына ылайык жооп бересиз. Бирок аларды ошол боюнча жакшы көрүп албайсыз. Бирок андай кылганда алардын негатив энергиясын өзүңүзгө алып, азабын тартасыз. Андан көрү жамандыкты жакшылык менен кайтарууга аракет кылыңыз. Бул сизге алардын жаман жана жагымсыз мамилесинин таасирин тийгизбеген калкан болуп берет. Сиздин боорукердигиңиз жана түшүнүүңүз алардын өзгөрүү процессине алып кирип кетет. Кайгы капага шеригиздөө. Кектенген, ачууланган, адамдагы бузулган киши түпкү туюмундагы күч-кубат менен гармонияда боло албайт. Мындай кишилер бейпилдикке, бакытка жана ырахатка балкыган кишилерди көргөндө жиндене баштайт. Көбүнчө өзүнө жакшы, боорукер мамиле кылган кишилерди сындайт, жектейт, басынтат. Анын мамилеси мындай болот. Мен ушунчалык капаланып турганда, алар эмне үчүн сүйүнүш керек? Мындай адамдар башкаларды дагы өзүнүн деңгээлине тартууга аракет кылат. Мындайча айтканда, ал өзүнүн бактысыздыгына шерик издейт. Муну туура түшүнүп, сиз андан таасирленбесеңиз, өзүңүздүн тынчтыгыңызды жана тоскоолдугуңузду сактап калыңыз. Лондондогу семинарларыма катышкан Брюс аттуу киши мага мындай процесстеги тажрыйбасы тууралуу айтып берди. Ал айлана чөйрөнү көрктөндүрүү менен алектенген уюмда ыктыярчы болуп иштей баштаган экен. Көптөгөн ыктыярчылар бакчаларды курууга, сейил бактарды иретке келтирүүгө жана эскирген имараттарды оңдоого тартылган. Бирок бир мүчө ар кимдин сунушуна каршы чыга бериптир. Ал башкаларды шыктандырган аракеттерге да каршы чыгыптыр. Анын жоругу топтун жыйындарында дагы ушунчалык жагымсыз маанайды пайда кылганынан катышуучулардын саны азая баштаган. Кээ бир мүчөлөр Брюска келип, бул мүнөзү катаал кишинин мекемеден кууп чыгууну сунушташкан. Брюс адегенде бул сунушка макул болгонсуган, бирок кийин мындай аракет тигил кишинин аларга кылган жаман мамилесин ого бетер күчөтүп жиберерин байкаган.
Ошондуктан анын жамааттагы боорукер, ынтымактуу мүчө болуп бара жатканын элестете баштады. Ар бир жолугушуунун алдында бир бурчка отуруп алып мынтип кайталайт. Ичимдеги гармония жана тынчтык принцибине ылайык ойлонуп, сүйлөп жана аракет кылам. Өзүн бул уюмда максаттарына арнагандардын баары муну Кудайдын буйругуна ылайык боорукердик жана ак ниеттик менен аткарууга тырышууда. Шайкеш келбеген эч нерсе жок. Жек көрүү, жактырбоо деген нерсе дагы жок. Кудурети чексиз зат биздин баардык ишибизди жетектейт, жол көрсөтөт жана бизге багат берет. Бир нече жумадан кийин баягы кыйынчылыкка себеп болгон киши жаңы сунуш менен келди. Ал өзүнүн сунушун баарына түшүнүктүү айткандыктан мекемедеги баардык кишилер жада калса аны иштен алууну каалагандар да колдоп чыгышты. Адамдык мамилелерде эмпатия. Жакында мага Алиса аттуу жаш келин жолугушууга келди. Ал жумушта дагы бир жаш кызды көптөн бери көрүп жүргөнүн айтты. Себеби тиги кыз ага караганда сулуу, бактылуу жана бай болчу. Анан дагы Алиса көптөн бери суктанып жүргөн компаниянын башкы директоруна тиги кыз турмушка чыга турган болуптур. Бул Алисанын жек көрүүсүн ого бетер күчөтүп жибериптир. Үйлөнүү тойдун эртеси Алисага жакпаган баягы аял компанияга биринчи никесинен төрөгөн кызы менен келген. Алиса кесиптешинин кызы бар экенин, атүгүл мурда турмушка чыкканын да билген эмес. Тубаса майыптыктын айынан кыздын бутунда темир аспап бар болчу. Кичинекей кызы апасына: "Апа, менин жаңы атамда ушул жерде иштейби? Мен бул жерди жакшы көрүп калдым. Анткени бул жерде аябай жакшы адамдар иштей турбайбы?" деп айтып жатканын Алиса угуп калды. "Ал кызды көрүп жүрөгүм элжиреп кетти", деди Алиса. "Мен анын өзүн канчалык бактылуу сезип жатканын байкадым. Бул аялдын мен билбеген нерселерден улам канчалык бактылуу экенин мына ошондо көрдүм. Мен күтпөгөн жерден ага болгон сүйүүмдүн ойгонгонун сездим. Бөлмөсүнө барып, ага эң жакшы бакыт кааладым. Муну мен чын жүрөктөн айттым." Алиса ошол кезде психологдор эмпатия деп атаган нерсенин башынан өткөрдү. Бул башкалардын сезимдерин түшүнүү маанисиндеги симпатияга окшош нерсе эле эмес, андан ашыкча нерсе болчу. Кыялында өзүңдү башка кишилердин психологиялык абалына алып баруу маанисин туюнтат болчу. Алиса психологиялык абалы жана жүрөгүндөгү сезими менен өзүн берки аялдын ордуна койгондо башынан өткөргөн оор кырдаалды ойлоно баштаган. Ошол аялдай ойлонуп сезе баштаган. Ошол эле кезде өзүн баланын психологиясына да салып көргөндүктөн ал сыяктуу ойлонуп сезе баштады. Кимдир бирөөнү капа кылып же ал жөнүндө жаман нерселерди ойлоно баштаганыңызда өзүңүздү анын психологиясына салып көрүңүз жана абалды ал тараптан караганга аракет кылыңыз. Суктануу, кызгануу, ачуулануу пайда болгондо өзүңүздү кашыңыздагы кишинин ордуна коюңуз. Бири-бириңиздерди жакшы көрүңүздөр. Алданып калган киши эч качан ийгиликке жете албайт. Адамдар сизди пайдаланыша жана жиндентип, ыйлатып же башка ар кандай эмоционалдык жактан жатыркатуу ыкмаларын колдонуу менен максатына жетишине мүмкүнчүлүк бербеңиз. Мындай кишилер сизди кулга айлантып, сизге каалаган нерсесин жасатууга аракет кылган диктаторлор десек болот. Чечкиндүү, бирок кичпейил болуңуз. Баш ийип берүүдөн баш тартыңыз. Өзүн алдатып койгон киши эч качан ийгиликке жете албайт. Алардын жаман ниетине, өзүмчүлдүгүнө жана мителик кылуусуна байкоостон көмөктөшүп албаңыз. Кайсы иш аракет изги болсо ошону кылыңыз. Сиз идеалыңызды жүзөгө ашырууга бет алып, жашоонун чындыктарын, рухий баалуулуктарын бекем кармануу үчүн бул дүйнөдө жашап жүрөсүз. Дүйнөдө эч ким сизди максаттарыңыздан тайдыруусуна, купуя жөндөмүңүздү, шыгыңызды көрсөтүүңүзгө тоскоол болуусуна, жараткан тартуулаган акылмандыкты, чынчылдыкты жана сулуулукту бүткүл адамзатка көрсөтүү багытындагы мүнөзүңүздөн алыстатуусуна себеп болуудай күчтү берип койбоңуз. Беттеген идеалыңызды бекем тутуңуз. Сизге бейпилдик, бакыт, рахат тартуулаган баардык нерселер дүйнөдөгү баардык кишилерге жакшылык алып келерин билиңиз. Башталат. Баары майдадан. Байкабайт аны майдадан. Себеби майда нерселер биригип отуруп бир бүтүндүктү түзөт. Майда нерседеги гармония бул ошол эле кезде бүтүн нерседеги гармонияны да туюнтат. Башка адамдарга бир гана сүйүү карызсыз. Сүйүү болсо акыл эстеги бакыттын, ден соолуктун жана психологиялык бейпилдиктин мыйзамдары орундалат. Эске аларлык баалуу пикирлер. Биринчи, түпкү туюңузду адатка айланткан ойлоруңузду жазып жаткан
магнитофон сыяктуу башкалар тууралуу жакшы нерселерди ойлосоңуз, негизинен өзүңүз жөнүндө жакшы ойдо болгон болосуз. Экинчи, жек көрүү, ачуулануу акыл эсти угуктурат. Башкалар жөнүндө жаман нерселерди ойлонбоңуз, себеби мындай кылсаңыз өзүңүз жөнүндө да жаман нерселерди ойлонгон болосуз. Үчүнчү, башкалар сиз жөнүндө кандай ойдо болуусун кааласаңыз, алар жөнүндө сиз дагы ошондой ойдо болуңуз. Төртүнчү, башкаларды алдап башын айлантуу жана алардан уурдап алуу бул сиздин өзүңүзгө байланыштуу жакырчылыкта чектелип жашоого, жоготууларга себеп болот. Мотивацияларыңыз, ойлоруңуз жана сезимдериңиз түпкү туюңузга жазылып сакталат. Булар негативдерден, жоготуулардан, чектөөлөрдөн турса, анда санап бүткүсдөй көп кыйынчылык таратасыз. Башка бирөөгө кылган нерсени негизинен сиз өзүңүзгө кылып жаткан болосуз. Бешинчи, жасаган жакшылыгыңыз сиз көрсөткөн кичпейилдик, тартуулаган таза сүйүү, ак ниет өзүңүзгө ар кандай түрдө кайтып келет. Алтынчы, кашыңызда турган киши жөнүндөгү ойлоруңузга сиз жооптусуз. Кашыңызда турган киши сиздин ал жөнүндөгү ойлоруңуз үчүн жооптуу эмес. Ойлоруңуз көчүрүлөт. Эми кашыңыздагы киши жөнүндө кандай ойдо болуп калдыңыз? Жетинчи, эмоционалдык жактан бышып жетилиңиз. Башка адамдардын сизден башкача болушуна мүмкүнчүлүк бериңиз. Алардын сиз менен бирдей пикирде болбошко акысы бар. Сиздин дагы алар менен бирдей пикирде болбошко акыңыз бар. Ачууланбай эле пикириңиз башка экенин айтсаңыз болот. Сегизинчи, кадимки айбанаттар коркуу сигналдарын алган сыяктуу көптөгөн адамдар дагы өтө сезимтал болушат. Сиз жашыргандай болгон ойлор, доошуңуз, үнүңүздүн катуу же жумшак чыкканы ишарат, кыймыл-аракеттериңер аркылуу айланага таралат. Терс маанидеги да, оң маанидеги да ойлор ушундайча таасир этет. Тогузунчу, сиз үн катпай өзүңүздүн ички дүйнөңүздө сүйлөшөсүз. Бул башкалардын сизге карата айтып жаткан сөздөрүнөн дароо байкалат. Онунчу, өзүңүзгө тилеген нерсени башкага дагы тилеңиз. Гармониялуу адамдык мамиленин сырдуу ачкычы ушул. 11. Сизге жумуш берген кишиге болгон көз карашыңызды өзгөртүңүз. Анын атын, эреже жана сүйүү мыйзам менен иш кылып жатканын, ошого жараша жооп берерин билиңиз. 12. Сиз мүмкүнчүлүк бербесеңиз эле эч ким сизди ачууланта албайт, тынчыңызды да кетире албайт. Кашыңыздагы кишиге жакшылык менен жооп бериңиз. Эгер кимдир бирөө сизге мазактап жаман ат коюп алса, ага жан дүйнөңүздө бейпилдик орноп, кулпура берсин деп айтканыңыз оң. 13. Башка адамдар менен жакшы түшүнүшүнүн жолу сүйүүдө турат. Сүйүү башка кишинин улуулугуна багытталган түшүнүк, ал жакшы ниет жана сый-урматты билдирет. 14. Туура эмес тарбияланып, туура эмес багыт берилгендиктен мүнөзү катаал, пейили бузук, жагымсыз кишиге айлангандарга мээрим төгүп түшүнүү менен кабыл алыңыз. Башкалар сыяктуу алардын жан дүйнөсүндө дагы Кудай Таала тартуулаган шоола бар. Аларды түшүнүү менен кабыл алганыңыз, аларды кечиргениңиз. 14. Башкалардын ийгилигинен, мүмкүнчүлүгүнөн ырахат алыңыз. Муну кылсаңыз, сиз дагы мүмкүнчүлүктү өзүңүзгө тарткан болосуз. 15. Эч качан бирөөлөрдүн эмоцияларына алданып калбаңыз. Алдатып койгон киши эч качан ийгиликке жете албайт. Буйруктун кулу болуп калбаңыз. Кайсы иш изги болсо, ошону кылыңыз. Сизге бейпилдик, бакыт жана ырахат тартуулаган, психологиялык шүгүр келтирип, беттеген идеяңызга бекем туруңуз. Сиз үчүн жакшы болгон нерсе башкаларга да жакшы болот. 16. Дүйнөдөгү баары карыз болгон жападан жалгыз нерсе бул сүйүү. Сүйүү өзүңүзгө тилеген ден соолук, бакыт жана жашоонун баардык жакшылыктарынын баарына түгөл тилегендик. Эмоционалдык жактан өсүп жетилиңиз жана башкалардын сизден башкача болушуна мүмкүнчүлүк бериңиз. Алардын сиз менен бирдей пикирде болбогонго акысы бар. Сиздин дагы алардай ойлонбогонго акыңыз бар. Ачууланбай, жинденбей эле өз пикириңизди айта берсеңиз болот. 16 бөлүм. Бир нерсеге муктаж болчу. Ал кечиримдүүлүк эле. Бирок кечиримдүүлүктүн чыныгы максаты өзүн өзү кечирүү. Кечиримдүүлүк ойлоруңузду жараткандын гармония мыйзамы менен шайкеш келтирүү. Өзүн өзү соттоо бул тозок, кулчулук жана чектөө. Кечиримдүүлүк бул бейиш, гармония жана бейпилдик. Түпкү туюмуңузду кечиримдүүлүккө кантип колдоно аласыз? Жашоо сени алдабайт. Жарыктык бул жашоо жана ушул тапта жашоонун эрежеси. Сиз бул китепти жана бул сөздөрдү окуганда ички дүйнөңүзгө агыла берет.
Эгер ичиңизде жашоонун бул агымына каршы турсаңыз, анда мындай аракетиңиз түпкү туюмуңузду ызы чууга салат. Ар кандай негатив абалдын пайда болушуна себеп болот. Дүйнөдөгү кейиштүү жана хаос шарттардан биз жооптуубуз. Мындай шарттардын баары биздеги терс, жаман ойлордон улам пайда болот. Ошондуктан башыбызга келген кыйынчылыктардын жана илдеттердин шылтоосун башка жерден издөө бул өтө одоно катачылык. Көптөгөн кишилер адамзаттын күнөөлөрү, илдеттери, кыйынчылыктары үчүн ачууланып, жашоонун агымына каршы психологиялык жактан каршы чыгышат. Кээ бирлери кыйынчылыктарды, илдеттерди жакшы көргөн кишилерин жоготконунан, адамдык трагедиядан жана кырсыктардан улам күнөөнү Кудай Таалага төңкөй салышат. Кудай сактасын, ага ачууланышат, аны кайгымдын себепкери деп ойлошот. Адамдардын ойлору ушундай терс болсо, түпкү туюмунан автоматтык түрдө реакция алышат. Алар негизинен өздөрүн-өздөрү жазалап жатышканын түшүнүшпөйт. Чындыкты көрүп, өздөрүнөн башка кандайдыр бир кишини же күчтүү күнөөлөөдөн, ачуулануудан жана кекенүүдөн баш тартуусу керек. Болбосо ден соолукта бактылуу жана жигердүү иш-аракетти уланта алышпайт. Жашоо сизди ар дайым кечирет. Жашоо принцибинин эбегейсиз кечиримдүүлүгү бар. Бармагыңызды кесип алсаңыз, сизди кечирет. Денеңиздеги молекулалар кесилген бармакты айыктыруу үчүн дароо ишке киришет. Жаңы пайда болгон клеткалар кесилген жерге көпүрөлөрдү курат. Эгер зыяндуу бир организмден инфекция жугузуп алсаңыз, жашоо сизди кечирет да вирусту дароо курчоого алып жок кылат. Колуңузду күйгүзүп алсаңыз, жашоо принциби ооруну азайтат. Сизге жаңы терини жана клеткаларды берет. Жашоо сизге кек сактабайт. Сизди дайыма кечирет. Негативдер, сыздаткан учурлар, ташбоордук, жамандык жашоо принцибинин ичиңиздеги эркин агымына тоскоол болот. Бизди жараткан Кудай ушундай кылып жараткан. Биз дагы кечиримдүү болушубуз керек. Күнөөкөрлүк сезиминин арылуу жолу. Харриер күн сайын түн ортосуна чейин кеңседе иштечү. Көбүнчө түн жарымынан өтмөйүнчө үйүнө кетчү эмес. Ушунчалык көп иштегендиктен жетекчи менен коллегалар мактап, далыман таптайт деп ойлочу. Бирок эч ким мактаган жок. Түн жарымына чейин иштеген башка эч ким жок болчу. Башкалар анындай кайрымдуулугу менен иши да жок эле. Ошол эле учурда үй бүлөлүк жашоосунда өтө олуттуу көйгөйлөр башталды. Күйөөсү менен балдары анын жүзүн көрбөй жүрө беришкендиктен унутканы калышты. Кенже уулу ойногон футбол командасы финалга өткөндө футбол матчын көрүү мындай турсун, кайсыл команда жеңгенин суроону да унутуп калган. Ал аз келгенсип, дарыгери ага кан басымы өтө жогорулап кеткенин айткан. Күйөөсү ажырашкысы келгенин айтканда, Харриер мени менен сүйлөшүүгө келди. Ага эмне үчүн күйөөсүн жашоонун сыртына чыгарып салганын жана эки баласына такыр көңүл бурбаганын сурадым. Оболу ишин алдыга жылдыруу үчүн көп иштеши керек болгонун айтты. Бул жолу жумуштагы достору дагы сендей көп иштейби деп сурадым. Жок деп жооп берди. Мекемедеги башка кызматкерлер иш убактысында гана иштешет экен. Ал эми түн жарымына чейин иштеген Харриердей эч ким жок эле. Анын эмне үчүн мынча жинди немеде иштегенин түшүндүрдүм. Сени иштен ириткен бир нерсе бар, дедим. Болбосо мындай кылбайт болчусуң. Сен өзүңдү кайсыл бир нерсе үчүн жазалап жатасың. Бир топко чейин мен бул пикириме каршы чыгып тура берди. Ишти окумасын ченемдегидей болгонун башка кишилер жалкоо экенин айтып туруп алды. Бирок акырында өтө олуттуу күнөөкөрлүк психологиясы бар экенин мойнуна алды. 15 жыл мурун атасы өлгөндө бир тууганына тиешелүү чоң суммадагы акчаны бербей койгон экен. Эмне үчүн андай кылдың эле деп сурадым. Ач көздүгүңдөнбү? Албетте жок деп жооп берди. Бир тууганым эмне? Баңгизат колдончу. Акча ага тийсе эмне болорун билип тургам. Ал баңгиликтен арылганда гана акчаны колуна карматам деп чечкен элем. Анан Харриер терең дем алды. Бирок анте албай калдым. Бир тууганым өз жанын өзү кыйды. Балким муну атайын кылбагандыр. Бирок айырмасы канча? 26 эле жашта болчу. Дайыма оюма келе берет. Эмне үчүн акчаны мен алдым дейм. Балким бул акча менен кандайдыр бир айыктыруучу программасына катышмак. Ошондо балким азыр жашап жүрмөк. Анын өлүмүнө мен күнөөлүүмүн. Азыр ушундай кырдаалга кайра туш болсоң эмне кылмаксың, дедим. Балким, деди башын чайкап. Билбейм. Бирок кандайдыр бир көйгөйү болгону үчүн ага асылгандан көрө тескерисинче ага жардам берүү үчүн болгон аракетимди жумшамакмын. Деги ошол кездерде өзүңдү акылдуумун деп ойлогон белең деп сурадым.
туура иш кылганыңды сездиң беле? Албетте деди, бирок азыр ошол кезде жаңылганымды билем. Ал акчалар меники эмес болчу. Башкача айтканда, азыр ошондой абалда болсоң, дал ошондой кылмак эмессиң. Ооба, кылбайт болчумун деп жооп берди. Өңү кумсара түштү, бирок муну эч кандай мааниси жок. Менин күнөөм кечирилбейт. Бир тууганымдын акчасын ээлеп алдым. Ал өлүп калды. Жазамды тартышым керек. Мен ушуга татыктуумун. Мен ага жаза тартылбашы керектигин айттым. Ал өзүн өзү жазалап жатыптыр. Эгер жашоонун мыйзамдарын жаңылыш же туура эмес жолго колдонсоңор, ошого байланып азап тарта бересиңер. Колуңарда ачылып турган электр зымын тийгизсеңер тогурат. Физикалык күчтөр жаман эмес. Алардын жакшы же жаман таасири силердин колдонгонуңарга жараша болот. Электр жаман эмес, аны үйдө жарыкты тамызуу үчүн колдоносузбу же бирөөнүн эсин оодарыш үчүн колдоносузбу? Кеп ошондо бул жерде бир эле күнөө бар. Мыйзамды көз жазымда калтыргандык. Жаза болсо мыйзамды жаңылыш колдонууга берилген автоматтык түрдөгү реакция. Химиянын принциптерин туура эмес колдонсоңуз, иштеген жериңди жардырып жок кыласыз. Колуңузду дубалга урсаңыз канашы мүмкүн. Бул жерде күнөө дубалда эмес, тескерисинче сиздин аны туура эмес иш-аракет жасаганыңызда. Акырын сүйлөшүп отуруп, Харриерге эч ким аны соттобогонун, жазалабаганын түшүнүүсүнө жардам бергенге аракет кылдым. Анын баардык көйгөйү негативдүү жана терс ойлору үчүн түпкү туюму тарабынан берилген жооп болгондугу айдан ачык эле. Ал муктаж болгон жалгыз нерсе кечиримдүүлүк болчу. Өзүн өзү кечирүү. Кечиримдүүлүк ойлоруңузду жараткандын гармония мыйзамы менен шайкеш келтирүү. Өзүн соттоо бул тозок, кулчулук жана чектөө. Кечиримдүүлүк бул бейиш, гармония жана бейпилдик. Харриер акыл эсиндеги күнөөкөрлүк жана өзүн сактоо жүгүнөн кутулду да толук айыкты. Кийинки жолу медициналык кароого барганда кан басымы ченемдегидей абалга түшүптүр. Биздин түшүндүрүү аракетибиз ага даба болду. Сын пикир, сиз ыраазы болмоюнча сизди капа кыла албайт. Рамонна аттуу мугалим бир жолу семинар өтүп бүткөнүндө жаныма келди. Бир аз мурун сөз сүйлөйүн деп батын албаптыр. Келген себеби кесиптештеринин бирөө ага бир кичинекей баракчага сын пикирлерин жазып жибериптир. Рамоанын абдан бат сүйлөгөнүн, айрым сөздөрдү кекештенип толук айта албаганын айтыптыр. Дикциясы жаман, жазуусу чаржайыт экен. Рамоанын көңүлү чөгүп, ачуусу келиптир. Сынга алган кесиптешине ачуусу келип, мектепте аны менен такыр сүйлөшпөй коюптур. Өзүнө карата жазылган сын пикирлердин көпчүлүгүн туура кабыл алганын айтты. Жеңилип, жетилип, чоңоюп калган балдарынын астына чыгып сүйлөө маселесинде тажрыйбасы жок болчу. Оболу ачууланыптыр. Андан кийин муну айтып бергени үчүн ыраазы болуп калган экен. Кесиптеши айткан сын пикирлерге капа болгонун себеби ушул экен. Тамтаңдап туруп басып кетүүнүн коркунучтуу деп ойлогон баланы катуу чуркай албайт деп урушканга окшош эле нерсе бул. Биз сүйлөшкөн сайын Рамона биринчи реакциясынын жаш баладай болгонун көрө баштады. Бул катага зарыл болгон түзөтүүлөрдү кылууга жардам бере турган жакшылык болгонун кабыл алды. Эл алдына чыгып сөз сүйлөө курстарына жазылып, чечендик өнөрүн өркүндөтүү керек деп чечти. Ошол учурда кат жазган баягы кесиптешине телефон чалды. Көңүл бурганы, жардам берген үчүн ага ыраазычылык билдирди. Кантип сүйкүмдүү болуу керек? Рамона алган каттагы жазылган сөздөр такыр туура эмес болгондо эмне кылмак? Же сүйлөө жөндөмүнө тиешелүү сын пикирлердин туура эмес экенин ишенүү үчүн конкреттүү себеп болсочу, анда Рамонанын сүйлөөсүнө байланыштуу бир нерселер балким калыбы же ички мазмуну катары жазган кишинин көрө албастыгына, ишенбестигине же тар түшүнүүгө байланыштуу болгондур. Маселе анда эмес, катты жазган кишиде болот. Муну түшүнүү сүйкүмдүү болууга маанилүү бир кадам таштагандык болот. Мындан кийин логикалуу кадам берки жактагы кишинин бейпилдигин, гармониясын жана түшүнүгүн каалоого багытталат. Ойлорунун, иш-аракетиңиздин жана сезимдериңиздин ээси экениңизди билсеңиз, капа болбойсуз. Сезимдерди, ойлорду ээрчип, сиздин тынчыңызды кетирген же капа кылган баардык ойлордон баш тартуу күчү сиздин дээриңизде бар. Кандай болсо ошол бойдон калтыруу. Канчалаган жылдар мурун 2 жаштын тоюна катыштым. Бирок жаш жигит келбей кечигип жатты. 2 сааттан кийин колукту бир аз ыйлады. Андан кийин мындай деди: "Кудурет чексиз заттын мага жол көрсөтүүсүн тилеген болчумун. Демек келген жооп ушул экен. Ал эч качан жаңылбайт.
Жаш келиндин реакциясы ушундай болду. Жүрөгүндө эч кандай ачуулануу жок эле. Мен канча кааласам да, балким бул баш кошуу туура чечим эмес эле деди. Себеби мен бир гана өзүм үчүн эмес, экөөбүз үчүн дуа кылган болчумун. Бул жаш келин башка бир кишинин психологиялык туңгуюкка жетелегенге тажрыйбаны толук менен кабыл алып жатты. Кечиримдүүлүк айыгуу үчүн керек. Башкаларды кечирүү психологиялык жактан бейпил жана саламатта болуу үчүн керек. Эгер ден соолукта бактылуу болууну кааласаңыз, сизди капа кылгандардын баарын кечиришиңиз керек. Алгач башкаларды кечирбей туруп, өзүңүздү толук кечире албайсыз. Өзүн кечирүүдөн баш тартуу, пайдасыз менменсиздүүдөн, сабатсыздыктан башка эч нерсе эмес. Бүгүнкү күндө медицинанын психосомотикалык тармагы ревматизмден жүрөк ооруларына чейин көптөгөн илдеттердин себеби ачуулануу, башкаларды күнөөлөө, абийир азабы, арман жана касташуулар экенин баса белгилеп жатат. Мындай негатив сезимдер себеп болгон стресс организмдин иммундук системасына түздөн-түз таасирин тийгизет. Сиздин инфекциялык оорулардан коргоосуз калтырат. Стресске байланыштуу көйгөйлөрдү изилдеген адистер капаланган, жаман мамиле көргөн, алданган, жаракат алган кишилердин өзүнө буларды жасагандарга каршы ачуулануу, жек көрүү менен реакция кылышканын айтышат. Мындай реакция түпкү туюмундагы чоң жабылууга себеп болууда. Бул илдеттен айыгуунун бир эле жолу жараларды кесип салуу. Бул албетте кечиримдүүлүк. Кечиримдүүлүк иш аракеттеги сүйүү. Кечиримдүүлүк сапатынын негизги компоненти чын көңүлдөн ушундай чечимге баруу. Эгер кашыңдагы кишини кечирүүнү чын дилден кааласаң, тоскоолдукту кандайдыр бир деңгээлде ашып өткөн болосуң. Албетте кашыңыздагы кишини кечирүү аны жакшы көрүү, жаны менен чогуу болуу дегендик эмес экенин түшүнгөн чыгарсыз. Эч ким бирөөнү жакшы көрүүгө сизди зордой албайт. Бул мамлекет тарабынан жакшы ниетти, сүйүүнү, бейпилдикти же толеранттуулукту мыйзамдаштыруудан айырмаланбай калмак. Бирөө сизге буйрук берди деп бир кишини сүйүшүңүз керек эмес. Кеңири маанидеги сүйүү кашыңдагы киши үчүн ден соолук, бактылуулук, бейпилдик, рахат жана жашоонун жакшылыктарын тилөө. Бул жерде алдын ала бир шарт бар. Ал чын ыкластуулук. Кечирбесеңиз, пейилик энен болбосоңуз, өзүмчүл болсоңуз, себеби башкалар үчүн тилеген нерсени негизинен өзүңүз үчүн тилеген болосуз. Муну себеби ошону ойлогонуңуз жана ошону сезгениңиз. Эмнени ойлонуп, эмнени сезсеңиз ошол болосуз. Мындан өткөн жөнөкөй нерсе болушу мүмкүнбү? Кечиримдүүлүк ыкмасы. Мына бул өзүңүздөгү кечиримдүүлүктү көрсөтүү үчүн жөнөкөй, бирок таасирдүү бир ыкма. Муну колдонсоңуз жашооңузда керемет өзгөрүүлөр болоорун көрөсүз. Акыл эсиңизди тынчтандырыңыз. Көшүлүп ныксыраңыз. Денеңизди бош коюңуз. Көкүрөгүңүздөгү жаратканга болгон таза сүйүүнү ойлоңуз. Андан кийин мындай деңиз: сизди капа кылган кишинин атын айтып, толугу менен кечирдим. Аны психологиялык жана рухий жактан азаттыкка чыгардым. Аталган маселеге байланыштуу баардык нерсени кечирдим. Мен эркинмин, ал дагы эркин. Бул кандай сонун сезим. Бул менин жалпы кечирим күнүм. Мени капа кылган баарын жана баардык нерсени азат кылдым. Ар бирине ден соолук, бакыт, бейпилдик, жашоонун баардык жакшылыктарын тилейм. Муну эркин түрдө рахаттануу жана сүйүү менен аткарып жатам. Качан мени капа кылган кишини же кишилерди ойлосом, силерди азат кылдым. Жашоодогу баардык жакшылыктар силердики болсун дейм. Мен эркинмин, алар дагы эркин. Бул эң сонун. Чыныгы кечиримдин чоң сыры кишинин кечиргениңизде тилегиңизди кайталоонун кереги жоктугунда. Бул киши же сизди капа кылган нерсе эсиңизге келгенде күнөөкөргө жакшылык тилеңиз жана сага тынчтык болсун деңиз. Муну ушундай ой эсиңизге келген сайын айта бериңиз. Бир канча күндөн кийин ошол кишини же бул сөздү барган сайын ойлой баштаганыңызды жана акырында муну толугу менен жоголгонун көрөсүз. Кечиримдүүлүк үчүн кислота тести. Зергерлер, усталар бир металдын анык алтын экенин билүү үчүн кислота тестин колдонушат. Кечиримдүүлүк үчүн дагы кислота тести бар. Сизге сизди алдаган же башыңызды айланткан бирөө жөнүндө эң сонун бир нерсе айтканымды элестетиңиз. Эгер бул киши жөнүндө жакшы кабарларды укканыңызда ичиңиз тыздый түшсө, анда сиздеги жек көрүүнүн тамырлары дагы эле түпкү туюңузда сизди кыйратууну улантып жаткан болот. Өткөн жылы тишиңиз катуу ооруп, дарылануу процесси баштан өткөрүп,
азыр мага ошону айтып жатасыз дейли. Сизден ошол ооруну дагы эле сезип жатасызбы деп сурасам, мен таң кала карап, албетте жок. Ооруну эстейм, бирок азыр аны сезген жокмун дейсиз. Болгону ушул. Эгер бирөөнү чындап кечирген болсоңуз, окуяны эстейсиз, бирок анын таасирин сезбейсиз. Бул кечиримдүүлүктүн кислота тести болуп саналат. Муну психологиялык жана рухий жактан бышыктанышыңыз керек. Болбосо өзүңүздү алдаган болосуз. Кечиримдүүлүктү чындап аткарбаган болосуз. Эске аларлык баалуу пикирлер. Биринчи, эгер бирөө сиздин катаңызды көрсөтүп берсе, анда кубанып рахмат айтыңыз. Бул сизге жаңылыштыкты оңдоого мүмкүндүк берет. Экинчи, ойлоруңузду, сезимиңизди тескей билсеңиз, анда сын пикирлерге капа болбойсуз. Бул сизге кашыңыздагы кишиге жакшылык тилегенге, ошентип өзүңүздү жакшылыкка алып барууга мүмкүнчүлүк берет. Үчүнчү, жол көрсөтүү жана туура иш кылуу үчүн дуба кылганыңызда келген нерсени кабыл алыңыз. Бул жакшы, абдан жакшы болоорун байкаңыз. Мындай учурда өзүңө боор, ооруу, сындоо, жаман көрүү үчүн эч кандай себеп калбайт. Төртүнчү, көптөгөн оорулардын артында ачуулануу, жек көрүү, жаман ниет жана кек сактоо турат. Айланаңызга сүйүү, жашоо, рахат жана жакшы ниет тартуу менен өзүңүздү жана сизди капа кылгандардын баарын кечириңиз. Муну акыл эсиңизде макул болгонго жана баары менен элдешкенге чейин уланта бериңиз. Бешинчи, кечирүү, берешендик. Акыл эсиңизде кашыңыздагы киши жөнүндө эч кандай жаман ой калбаганга чейин ага сүйүү, бейпилдик жана акылмандык тартуулаңыз. Бул кечиримдүүлүктүн кислота тести болуп саналат. Алтынчы, эгер сизди бирөө капа кылган болсо, жалаа жапкан же каралаган болсо, бул киши жөнүндө терс ойлоруңуз барбы? Эгер андай болсо, аны кечире элек экенсиз. Жек көрүүнүн тамырлары дагы эле түпкү туюңузда сизди кыйратып жатыптыр. Бул тамырларды жок кылуу бир гана сүйүү менен мүмкүн болот. Ал кишиге жашоонун баардык жакшылыктарын тилеңиз. Башкаларды кечирүү психологиялык жактан бейпилдикке, бөлөнүү жана ден соолук үчүн абдан зарыл. Эгер сизде ден соолукта бактылуу болгуңуз келсе, сизди капа кылгандардын баарын кечириңиз. Ойлоруңузду Кудай Тааланын буйругуна жана мыйзамына ылайык абалга алып келип, өзүңүздү кечириңиз. Оболу башкаларды кечирбей туруп, өзүңүздү толук кечире албайсыз. Өзүңүздү кечирүүдөн баш тартуу куру намыстан жана сабатсыздыктан башка эч нерсе эмес. 17 бөлүм. Түпкү туюм акыл эстеги тоскоолдуктарды кантип жок кылат? Акыл эсиңизге психологиялык эркиндик жана бейпилдик оюн топтой аласыз. Ошондо бүткүл бул түпкү туюмуңуздун тереңине жетет. Күчтүү болуу сиздин алкоголдук ичимдиктерге азгырылуудан сактайт. Бул маселеде акыл эсиңиздин кандай иштегенине байланыштуу жаңы түшүнүк пайда болот. Өзүңүздүн ичиңизден айткан сөзүңүздү бышыктаган, чындыкты тастыктаган эбегейсиз булактарды таба аласыз. Өнөкөт адатты кантип токтотууга болот? Биздин ар бирибиздин кандайдыр бир өнөкөт адатыбыз бар. Өнөкөт адат бул акыл эсиңиздин кандайдыр бир функциясы десек болот. Сууда сүзүүнү, велосипед тебүүнү, бийлөөнү жана унаа айдоону түпкү туюмубузга жазылганга чейин аң сезимдүү түрдө кайра кайталап отуруп үйрөнгөнбүз. Андан кийин түпкү туюмдун автоматтык түрдөгү көнүмүш процесси аралашат. Бул экинчи табият катары дагы билинет. Бул түпкү туюмуңуздун биринчи табиятын түзгөн ой жана иш аракеттерге берген реакциясы. Эгер негатив бир ойду же иш аракетти белгилүү бир убакыт бою кайталасаңыз, өзүңүз өнөкөт адатка мажбур кыласыз. Түпкү туюмдун мыйзамы мажбурлоо болуп саналат. Жаман өнөкөт адаттан арылуу. Боб мага келгенде үмүтү үзүлүп бараткан экен. Арактын айынан жумуштан айдалдым. Жубайымдан, үй бүлөмдөн ажырадым деди. Жубайым мени менен телефондо дагы сүйлөшпөйт. Кызымды бир көргөнгө зар болдум. Эмне кылышымды билбей калдым. Аракты таштаганга аракет кылып көрдүңүзбү деп сурадым. Албетте, аракет кылдым деди, бирок канча жолу аракет кылдым. Жада калса бир канча убакытка таштап да жүрдүм. Бирок ичимде чыдоого мүмкүн болбогондой бир түрткү турганын сезем. Анан 2 жума ичпей жүргөнүмдүн эсесин чыгарам. Чынында бул абдан коркунучтуу абал. Бул бечара кишинин жашоосунда мындай көрүнүш улам кайталана бериптир. Аракештик анын ички дүйнөсүндө өнөкөт адатка айланып калганын түшүнүп, бул өнөкөттөн арылууну жакшы бир эрмекти адатка айлантууну каалачу.
Бирок арактын кумарын басуу үчүн канча аракет кылбасын, абалы ого бетер оорлошот. Аракети улам эле оңунан чыкпай, напсины тыя албайт экем деп калыптыр. Аргасыздык маанайы түпкү туюмуна багытталган ой катары иш процессин көрсөтүп, анысын ого бетер арттыра бериптир. Ошентип бүтүндөй өмүр сая кеткенин көрүптүр. Ага аң сезимдин жана түпкү туюмдун функцияларын шайкеш келтирүүнү үйрөттүм. Булар биргеликте иш кылышса, түпкү туюмга орноп калган ой же каалоо белгилүү болот. Ой жүгүрткөн акылы бул кишинин мурунку өнөкөт адаттары өзүнүн кандайдыр бир кыйынчылыкка көндүргөндө аң сезимдүү түрдө экендикке, чыдамкайлыкка жана психологиялык бейпилдикке алып барган жаңы бир жол бар экенин айтып жатты. Зыяндуу өнөкөт адаты автоматтык абалга келгенде, муну аң сезимдүү түрдөгү тандоосу менен жасап жатканын билет болчу. Негативдүү түрдө буга макул болсо, позитивдүү түрдөгү макулдукка дагы бара аларын түшүндү. Натыйжада өнөкөт адаттан арыла албай тургандай алсыз болгонун ойлоодон баш тартты. Айыгуу үчүн өзүнүн ойлорунан башка тоскоолдук жок экенин так түшүндү. Ошол себептен анча көп деле психологиялык аракеттин жана акыл эстүү мажбурлоонун кереги жок эле. Психологиялык элестин күчү. Боб денесин бош таштап, көшүлүп, уйку сурап, медитация абалына өтүү иш аракеттерин жасай баштады. Андан кийин түпкү туюмуна натыйжанын элесине толтура берди. Кызынын атаке деп кучак жайып тосуп аларын, атаке сени үйдөн көргөнүмө абдан кубанычтамын, кандай сонун деп кубанып кыйкырып жатканын кыялданды. Ирети менен дайым ушундай медитация жасай берди. Ою чачырай турган болгондо дароо жүзүндөгү жылмаюусу менен кызынын жана анын кубанычтуу үнү менен шаңга бөлөнгөн үйүнүн психологиялык элесин көз алдына тартууну өнөкөт адатка айландырды. Булардын баары анын психологиялык жактан кайрадан даярданышын камсыздады. Жай процесс болчу бул. Бирок ал мындан баш тартпады. Эртели кеч түпкү туюмунда жаңы бир өнөкөт адатты калыптандырып чыгарын билип, өжөрлүк менен аракеттене берди. Ага аң сезимин фотоаппаратка, түпкү туюмун болсо сүрөттү сактаган дискке окшоштурса болоорун айттым. Бул ал үчүн абдан таасирдүү болду. Ошондон кийинки негизги максаты сүрөттү акыл эсине түйүп, анан ошол жерде тазалашы керек болчу. Адатта дисктер, пленкалар караңгы жерде жуулуп тазаланат эмеспи? Акыл эстеги сүрөттөр дагы түпкү туюмдун караңгы бөлмөсүнө тазаланып жуулушу керек. Көңүл коюуга басым жасоо. Боб аң сезиминин кадимки фотоаппаратка окшоштугун түшүнгөндүктөн анча кыйналбады. Акыл эси менен деле катуу күрөшкөн жок. Унчукпастан ойлорун ырастап, сүрөт менен бир бүтүн болгонго чейин көңүлүн көз алдына элестеткен көрүнүшкө бурчу. Психологиялык атмосферанын ичинде тартылып, акыл эсине чагылган тасманы кайра-кайра көрүп жатты. Анын артынан айыгып кетүү процесси башталарына шек жок болчу. Боб арактын кумары кармаганда дароо кыялдануу үчүн күчүн алып чыгып, ойлорун аракештиктен алып чыгып, үйдө үй бүлөсү менен бирге болуу сезимине оодарып үйчү. Акыры ийгиликке жетти, себеби акыл эсинде жандуу кармаган элести кадимки жашоодо көрөрүнө ишенген эле. Азыр ушул кезде ичимдиктен толук арылып, үй бүлөсү менен кайрадан жашай баштады. Жумушунда да абдан ийгиликтүү жана абдан бактылуу болду. Алдында бир жамандык айланчыктап турганын айтып жатты. Акыркы 3 айдан бери улам алдымдан тоскоолдуктар чыгып жатат. Алдымда кандайдыр бир жамандык айланчыктап турганын ойлоп жатам чынында. Рут ишкерлерге консалтинг кызматын көрсөткөн компаниянын негиздөөчүсү болчу. Башында компаниясы абдан ийгиликтүү иштеген, бирок кийин жагдай өзгөрдү. Түшүнбөй жатам дедим ага. Туруп эле жолум болбой, баардык эшиктер жабыла баштады. Кээде мүмкүнчүлүгү абдан жакшы кардарларды келишимге кол коюп, процессине чейин алып келем, бирок кийин эмнегедир бир баш тартып жатышат. Эмне болуп жатат? Мындай көйгөй качан башталды деп сурадым. Жогоруда айтканымдай 3 айдай болду, деди. Апрель айынын орто чендеринен бери. Мен дагы таң калдым. Кайсы мезгилде башталганын кантип ишенимдүү айтып жатасың? Ошол айткан күндөрүңдө бир нерсе болду беле? Кабагым бүркөдү. Буга ишенүү кыйын. Мен ортодонтист үчүн сунуш даярдап жаткам. Атын айта албайм. Эгер балаңыз тишине брекет тактырган болсо, аны оңой эле тааныйсыз го. Мен керектүү баарын даярдадым. Айткан сунуштарымды аткарса, убакыттан жана акчадан канчалык үнүмдөй аларын көрсөттүм. Муну албетте туура кабыл алды да макул экенин айтты. Бирок ага жазуу түрүндөгү макулдашууну жөнөткөнүмдө оболу бир аз күттүрдү. Анан кийин баш тартты. Мен ачуум келди. Анан эмне болду? Анан ушул абал кайталана баштады, деди Рут. Бир азга көздөрүн жумуп турду. Менин башымда кандайдыр бир жамандык айланып турат. Муну башка түшүндүрмөсү жок. Ооба, бар, дедим.
ага ортадан тиске ачууланган түпкү туюмда башка кардарларга дагы ошондой мамиле кылат деген ишенимди пайда кылганын айттым. Мындай ишеним ачууланууга, кектенүүгө жана тоскоолдуктарга багытталган калыптардын түптөлүшүнө себеп болуптур. Акыл эсинде акырында олтуруп, акыркы мүнөттөрдө баары баш тарта берет деген коркуу сезими пайда болуптур. Бул анын түпкү туюмуна таасир эткенден баштап сана аркаган нерселерди чындыкка айлана баштады. Ар бир ийгиликсиздик аны туңгуюкка камалып калгандай сезим күчөткөндө бул кайра-кайра кайталана берди. Биз сүйлөшкөн сайын Рут көйгөй өзүнүн акыл эсинде болгонун көрө баштады. Маселе анын психологиялык мамилесин өзгөртүүдө турду. Анан мындай медитация кыла баштады. Жаратуучу касиетке ээ болгон зат бардык пландарымды жана максаттарымды толуктап жатат. Баштаган бардык нерсемди ийгиликтүү натыйжага жеткирип жатам. Жашоодогу эң чоң максатым, эң сонун кызмат көрсөтүү. Ким менен байланышпайын, баары менин сунуштарымдан жакшылык таба алышат. Бардык иш аракетим жараткандын буйругу менен жыйынтыкталат. Ар таңда кардарлары менен жолугушууга барардан мурун ушул сөздү кайталачу. Ар кечте уктаардан мурун ушундай нерсени жасап жатты. Кыска убакыттын ичинде түпкү туюмунда жаңы бир өнөкөт адат калыптанды. Кыска убакыт аралыгында кайрадан кардарлардын компаниясы менен келишим түзүүгө көндүрүү жагынан эч кыйналбай калды. Эч кандай балекетке кабылам деп ойлонбой калды. Өзүңүз көздөгөн нерсени канчалык каалап жатасыз? Айтылган Икеага караганда бир жаш жигит акылмандан кантип ойчул болуу керектигин сураптыр. Мени менен чогуу жүр дептир акылман. Жигитти дарыянын жээгине алып барып, башын сууга салыптыр да, деми кысылып тумчукканга чейин кармап анан кое бериптир. Жигит какап-чакап ордунан турганда акылман андан сураптыр. Башың сууда турганда эң көп эмнени кааладың? Дем алууну дептир жигит. Анда Сократ, суу ичинде турганда дем алууну каалагандай кааласаң гана акылмандыкка ээ болосуң дептир. Ушул сыяктуу эле сиз дагы. Биринчиден, жашооңуздагы белгилүү бир тоскоолдукту жеңип өтүү үчүн абдан катуу жана чын дилден каалоону сезгениңизде. Экинчиден, маселени чечүүнүн кандайдыр бир жолун тандоо боюнча так чечимге келгениңизде. Үчүнчүдөн, мунун бекем карманганда ишеничтүү жол экенин толук ишенгениңизде ийгилик сөзсүз түрдө сиздики болот. Эгер чында психологиялык бейпилдикке жана ички тынчтыкка ээ болгуңуз келсе, анда ал жүзөгө ашат. Сизге канчалык кыянатчылыкка кабылып, жетекчиңиз канчалык адилетсиз мамиле кылса да, кимдир бирөө сизге канчалык жаман болсо да, булар эч мааниге эмес. Психологиялык жана рухий күчтөрүңүздү байкай алсаңыз, булардын баарынын эч кандай мааниси жок. Эмне каалап жатканыңызды билесиз жана жек көргөн, ачууланган, кек сактаган, жаман ниеттеги уулардын, уулардын сиздин тынчыңызды алып, гармонияңызды, ден соолугуңузду жана бактыңызды уурдап алышына мүмкүндүк бербейсиз. Ойлоруңузду жашоодогу максатыңыз менен айгинелөө көндүмүнө ээ болгонуңузда адамдар, шарттар, жаңылыктар жана окуялар сизди капа кыла албай калат. Сиздин максатыңыз бейпилдик, ден соолук, илхам, гармония жана молчулук. Ушул тапта ичиңизде бир бейпилдик дарыясы агып жатканын сезиңиз. Ойлоруңуз кол менен кармалып, көз менен көрүнбөгөн күч жана сиз аны сизге жакшылык, илхам жана бейпилдик берүүсүн тандайсыз. Эгер өзүңүздү бүлдүрүүчү өнөкөт адаттардан арылууну кааласаңыз, анда 51% айыккан болосуз. Жаман көндүмдөн айрылган деген каалооңуз муну улантуу муктаждыгынан чоң болсо, толук айыгууга бир кадам эле калганын көрүнүп абдан таң каласыз. Ишиңизди бийик деңгээлге алып чыгууну кааласаңыз, жумуш берген кишини, жетекчинин же жакшы көргөн кишиңиздин бирөөсүнүн ошол деңгээлде чыкканыңыз үчүн сизди куттуктап жатканын кыялданыңыз. Муну тез-тез кылуу уланта бериңиз. Акыл эсиңизди дайыма ушуну менен алектендириңиз. Акырында тилектериңиздин жүзөгө ашканын көрүүнүн кереметине, ырахатына батасыз. Кабыл алуудан баш тартуу. Эгер алкоголдук же баңги заттын туткуну болсоңуз, муну мойнуңузга алыңыз. Маселеден качууга аракет кылбаңыз. Көп кишилер муну моюнга алуудан качкан үчүн алкоголдук азгыргынан чыга албай кала берет. Сиздин илдетиңиз туруксуздук, кандайдыр бир нерседен коркуу болуп саналат. Жашоо менен бетме-бет келүүдөн баш тартсаңыз, ушунун айынан жоопкерчиликтен качууга аракет кыласыз. Алкоголго байланып калганыңыз үчүн сиздин эркиңиз жок. Сиз муну аныгын өзүңүз ойлонуп көрсөңүз болот. Ошондо элестетүүңүз менен сыймыктанышыңыз да мүмкүн. Эгер аракты көп ичкен киши болсоңуз жана канча ирет таштайм деп таштай албай келген болсоңуз, анда анын себеби болгон күчтү кайсыл жерде колдонууну билбегендигиңизде.
Сиз өзүңүздүн психологиялык түрмөңүздө жашайсыз. Ишенимдериңиз, ой пикирлериңиз, тарбияңыз жана чөйрөнүн таасирлери сизди жыла бастырбай байлап турат. Көп кишилер сыяктуу сиз дагы өнөкөт адаттын туткунусуз. Ар дайым азгырыла берип көнүп калгансыз. Эркиндик ой пикирин түзүү. Акыл эсиңизде психологиялык эркиндик жана бейпилдик ой пикирин түзсөңүз болот. Ошондо бул түпкү туюңуздун тереңине жетет. Күчтүү болуу сизди алкоголь кумарынан арылтат. Бул жаатта акыл эсиңиздин кантип иштешине байланыштуу жаңы түшүнүктү калыптандырсаңыз болот. Өзүңүздүн ичиңизден ой пикириңизди бышыктаган, чындыкты өзүңүзгө тастыктаган эбегейсиз булактарды таба аласыз. 51% айыкты. Эгер өзүңүздү бир зыяндуу өнөкөт адаттан арылтууну кааласаңыз, анда 51% айыккан болосуз. Жаман адаттардан арылуу каалооңуз мурдагыдай эле жүрө берүүгө тартылууңуздан күчтүү болсо, толук мааниде айыгууга бир кадам өзгөргөнүңүздү көрүп абдан таң каласыз. Кайсыл ойду бышыктасаңыз, акыл эсиңиз ошону өзүнө тартат. Акыл эсиңизди зыяндуу адаттардан арылуу жана психологиялык бейпилдик түшүнүктөрү менен алектендириңиз. Аны ушул жаңы көңүл коюу багытына буруңуз. Муну жасап жатканда акырындап эркиндик жана бейпилдик түшүнүгүнө ээ болгон сезимдер пайда болот. Ушинтип отуруп, сезимталдаштырылган ар бир пикир түпкү туюңуз тарабынан кабыл алынып, жүзөгө ашуусуна себеп болот. Жер которуу мыйзамы. Кыйынчылыктардан жакшы нерселер чыгаарын билип алыңыз. Сиз жөн эле кыйынчылык тартып азап чегип жаткан жоксуз. Бирок кыйынчылык тартып жүрө берүү бул келесоолук. Эгер аракеш бойдон жашап жүрө берсеңиз, мунун арты менен психикалык, физикалык жактан бузулуп кыйроого учурайсыз. Түпкү туюңуз сизди дайыма колдоп турганын билип алыңыз. Меланхолияга түшүп калсаңыз да, сизди күтүп жаткан эркиндиктин кубанычын элестете аласыз. Бул жер которуу мыйзамы. Кыялыңыз сизди таптакыр башка жерлерге алып барышы мүмкүн. Азыр жөн коюңуз, сиздин психологиялык эркиндикке жана бейпилдикке алып барсын. Балким бир аз кыйынчылык тартасыз, бирок ал конструктивдүү максат үчүн болот. Буга төрөттүн толгоосун тарткан энедей чыдай аласыз. Акырында болсо, акыл эсиңизде бир баланы төрөп алсаңыз болот. Түпкү туюңуз аркылуу аракештиктен арылууну төрөтүп алсаңыз болот. Көз карандылыктын себеби. Алкоголизмдин негизги себеби терс маанидеги билдирүүчү ойлор. Себеби адам эмнени ойлосо ошол болот. Алкоголизмде көңүлүндө өтө олуттуу чөгүш, жетишсиздик, жеңилгендик психологиясы жана куру кыял бар. Муну көбүнчө өтө тереңден келген кекенүү коштоп келет. Бул кишинин эмне үчүн ичип жатканын түшүндүрүү үчүн толгон токой шылтоолору даяр турат, бирок чынында негизги себеп кишинин ой туюму. Сыйкырдуу 3 кадам. Биринчи кадам, жан дүйнөңүзгө тынчтык алып келиңиз. Акыл эсиңиздин кыймылын жайлатып токтотуңуз. Уйкусурап өзүңүздү бош таштап коюңуз. Ошондой ныксыраган бейпил эс алууга ачык абалыңыз менен экинчи кадамга даярданыңыз. Экинчи кадам, эс тутумуңузда оңой сакталып кала турган кыска бир сөздү табыңыз. Муну кадимки жаңылмаштай тез-тез кайталаңыз. Сергек психикалык бейпилдик азыр меники, ошон үчүн шүгүр келтирем. Ойдун чачырап кетишине жол бербеш үчүн муну үндү бийик чыгарып кайталаңыз. Эриндериңизди жана тилиңизди бул сөздөргө көндүрө бериңиз. Бул айтылган кептин түпкү туюңузга отурукташуусуна жардам берет. Мунун эң аз дегенде 5 жолу жасаңыз. Ошондо терең эмоционалдык жооп алганыңызды сезесиз. Үчүнчү кадам, уктаардан мурун белгилүү немис акыны Жон фон Гётенин ыкмасын жасаңыз. Бир досуңуздун же жакшы көргөн кишиңиздин жаныңызда отурганын кыялданыңыз. Көздөрүңүз жумулуу, бейпилдикте шалдыраңыз. Жакшы көргөн кишиңиз, досуңуз кадимкидей жаныңызга келип, "Куттуктайм, азаматсың, сени менен сыймыктанам" деп турсун. Анын жылуу жылмайганын көрүңүз, үнүн угуңуз, колунан кармаңыз. Баары чын жана жандуу болсун. Кызуу куттуктоо сөздөрүн толук маанидеги эркиндикти билдирет. Муну канааттандыра турган түпкү туюмдун реакциясы келгенге чейин кайра-кайра кайталай бериңиз. Эске аларлык баалуу пикирлер. Биринчи, чечим көйгөйдүн өзүндө катылып жатат. Ар бир суроонун жообу ошол суроонун өзүндө турат. Ишенимдүү үн менен үн катканыңызда түпкү туюңуз сизге илхам аркылуу жооп кайтарат. Экинчи, бир ойду же жүрүм-турумду ошол түпкү туюңузга сакталганга жана автоматтык түргө келгенге чейин кайталай берип, түпкү туюңузга өнөкөт адаттардын калыбын түзөсүз. Үчүнчү, сизде тандоо эркиндиги бар. Жакшы же жаман бир өнөкөт адатты тандай аласыз. Тилек кылуу бул жакшы адат. Төртүнчү, ийгилигиңиздин жана пайдаларыңыздын алдындагы тоскоолдук сиздин өзүңүздүн ойлоруңуз жана акыл эсиңиздин
ишараттары болуп саналат. 5. Оюңуз чачырап баратканда кайрадан жакшылыгыңызга жана максатыңызга бурууга аракет кылыңыз. Муну өнөкөт адатка айландырыңыз. Бул акыл эсти тартипке салуу деп аталат. 6. Аң сезимиңизди фотоаппарат сыяктуу түпкү туюңуз болсо сүрөттү сактаган тасма же диск сыяктуу. 7. Бир кишини ээрчип ала турган жалгыз жамандык анын акыл эсинде бир канча жолу кайталанган коркунучтуу ой болуп саналат. Баштаган баардык нерсеңизди жараткандын буйругуна ылайык акыр аягына чыгара турганыңызды билип, ошол жамандыкты жок кылыңыз. Бактылуу натыйжаны кыялданыңыз да аны ишенимиңиз менен бекемдеңиз. 8. Жаңы бир өнөкөт адатты пайда кылуу үчүн муну кааласа боло турганына ишенишиңиз керек. Жаман адаттан баш тартуу каалооңуз муну улантуу каалоосунан күчтүү болсо, анда 51% айыккан болосуз. 9. Башкалардын өйдө ылдый кеп сөздөрү бир гана өзүңүздүн ойлоруңуз жана психологиялык жактан салымыңыз аркылуу сизди капа кыла алат. Өзүңүздүн максатыңыз менен айгиленеңиз. Бул максат сизге бейпилдик жана ырахат тартуулайт. 10. Ашыкча ичимдик ичүү чындыктан качууга багытталган аң сезимсиз каалоо болуп саналат. Аракештиктин себеби терс маанидеги жана билдирүүчү ойлор. Анын чечими эркиндикти, сергектикти жана мыктылыкты ойлоо, ийгиликке умтулуу толкунун сезүү. 12. Көп кишилер аракештиктин себептерин жойбогондуктан аракеш бойдон кала беришет. 13. Кыялдануу күчүңүз сизди таптакыр башка жерлерге алып барышы мүмкүн. Эркин болгонуңузду кыялданыңыз жана жөн коюңуз, сиздин эркиндикке алып барат. 14. Коркуу акыл эсиңиздин эшигин кагып кирип келе жатканда жакшы нерселерге өзүңүздү ишенимиңиз менен ачыңыз. Жашооңуздагы кайсы бир тоскоолдукту ашып өтүү үчүн бекем жана чын ыкластуу каалооңуз болсо, кандайдыр бир чыгуу жолуна байланыштуу так чечимге келсе, муну карманышым керек деген жол болгонуна толук ишениңиз. Ийгилик сөзсүз сиздики болот.